бул жолкусунда дагы биздин студиябызда таланттуу жигитибиз отурат. Колунан кыргыздын же болбосо кайсыл аспап болбосун ойногонго даяр жигитибиз. Бүгүн бизде конокто Адилет Жанибек уулу келип отурат. Адилет, assalamu алейкум. Студиябызга кош келиңиз. Таңкы маанай жакшыбы? Жакшы, өзүңүзгө. Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшы, буюрса. Адилет мырза, мына биз жалпы ушул көрөрмандарга сиз тууралуу буга чейин да маалымат бергенбиз. Мына сиздин алдыңызда өзүңүздүн аспаптарыңыз менен келип отурасыз дегендей. Алгач аспаптарга өтөөрдөн алдын өзүңүз тууралуу бир аз таанышкыбыз келип турат. Кайсыл жактын колунуусуз? Азыркы учурда эмне менен алексиз? Жалпы ушул шашпай дөкпөй биздин көрөрмандарга айтып берсеңиз. Мен негизи Баткендин кулуну болом, Баткендин өзүбүздүн эле. Баткен шаардан Ойлелдин атына орто мектебин окуп, ошол жерден бүтүрүп, Ошто музыкальный окуу жайга, Ниязалы атына музыкальный окуу жайга тапшырып, аккордеонду бүтүрүп келдим. Негизи мен 1-классымдан эле музыкага кызыккам, комузга. Негизи комуздан баштагам да мен. Комузга кызыгып, 2-классымда анан мээримге комузга тапшыргам, комуз үйрөнгөм. Биздин ушул балдар чыгармачылыгы, мээрим. Ал жакта комуз үйрөнгөнсүз? Комуз үйрөнгөм, биринчи. Кийин 5-класста музыкальный Баткен шаардык музыкальный мектебиге 5-класстан тапшырып, 9-класска чейин комуз үйрөнгөм ал жерден дагы. Анан комузга кошумча ага жерде сыбызгы, чопо-чоор деген аспаптарды үйрөндүм. Эжекелерим үйрөткөн. Нуркан эжеке, Бурма эжеке, Артыкова Нуркан эжеке. Демек, сиз жаш кезиңизден эле кызыккан экенсиз да? Ооба. Анан ушул негизи үй бүлөдө ушундай чыгармачылыкка кызыккан, ушундай аспаптарды ойногон бирөө жарым барбы? Үй бүлөдө эч ким жок. Эч ким жок. Кызыгууңуз кандай пайда болгон сиздин анан? Туугандары болгондо, чоң аталарым ойногон, аккордеон ойногон. Анан 1-класста бир эжекем айтып калган, комузга аккордеонго барсаңар жакшы болот деп. Анан кийин комузга кызыкканда, үйгө барып айтканда комузга барам деп. Анан 1-класс кичине болуп калат экен да, 2-класстан баргам анан комузга. Демек, баягы мектепте эжекелер айтып өтчү, баягы кошумча курстарга баргыла, кружокторго баргыла деп. Демек, сизге комуз ыңгайлуу болгон экен да. Анан кандай болду анан? Баягы өзүң айткандай жаш убакта комуз үйрөнүп ойноп кетүү. Ойноп кетүү мен үчүн кичине кыйыныраак болгон. Эми жаш кезде баягы кызыгып барып анан 1-2 ойногондон кийин таштай берген учурлар болдубу? Таштай берген учур жок. Таштай бергенде бир Бишкекке барып келгенибизде ал жерде комуз үйрөтчү эч ким жок болгон да, ошого 5-класста келген дагы бул жерде Баткен шаарда музыкалык мектепке тапшыргам анан. Демек, анан комузду канча убакытта үйрөндүңүз, окудуңуз дегендей? 5 жыл окугам. 5 жыл комуз. 5 жыл комуз, анан акыркы 5-жылы аккордеонго дагы кошулуп калгам да. Зайырбек агай аккордеонду үйрөтүп калган акыркы жылы. Демек, Зайырбек агайдын да шакирти экенсиз да. Акыркы шакирттерден десек, жакшы. Анан буюрса биздин жалпы ушул көрөрмандарга бүгүн кандай номерлер даярдап келдиңиз? Аккордеонуңуз турат, сыбызгы, чопо-чоор турат дегендей. Биринчи чопо-чоордон ойносом. Канча убакта үйрөнүп алдыңыз чопо-чоорду? Чопо-чоорду муну 1 жыл, 2 жыл убакыт кеткен. 4-5-класстарда үйрөтүп баштаганда кошумча сабак кылып. Чопо-чоордон Токтогул Сатылгановдун кербезин, Тайгонбаевдин Жаштар маршы деген көсүн популяр кылып ойнойбуз. Жакшы болот, келиңиз.
баракелде. Азыр мында ошондо колдор гана ноталарды тандайт, кандай болуп калат ошондо? Сиз бул жактан жөн гана үндү чыгарасыз, колдор менен ноталарды тересизби? Ооба. Бул жактан үйлөйт. Үйлөп бул жактан mana şu ün özgörtчү тешиктери болот. 8 ün özgörтчү тешиги бар. Бул азыр лядан да. Бардыгын жапса ля нотасы чыгат. Жөн гана лядан мындай ырдайла турган, ойной турган барбы чыгармалар мисалы? Лядан Бардык тешигин жаап коюп ырдаса болобу же болбой калабы? бардык тешигин жаап коюппу? Жок, мына ар бирин ачып, ноталарды терип ойнош керек. Бир эле нотадан болбой калат. Жакшы. Буну аспаптарды каяктан өзүңүз алгансыз эми буларды, Буну музык школдун аспаптары. Жакшы. Сону мындай карасаң бир жөнөкөй эле нерсе, мындай тешип эле койгон, анан кол менен ойногондо бир үндөрдү, мына чыгармаларды ойносо болот да. Кыскасы ушундай бир сонун аспаптар бар десек болот. Адактуу көрөрмандар, сиз көрбөгөн, биз көрбөгөндөр дагы канча аспаптарыбыз бар. Жакшы, анан айтыңызчы, ушул Баткенде мектепти бүткөнгө чейин ушул комуз ириминде жүрдүңүз да. Анан кошумча буларды үйрөндүңүз. Андан кийин Ош шаарына бардыңыз. Атайын ушул багытта бардыңызбы, чыгармачылык жаатында ушул комуз үйрөнөйүн деп? Мен школдо аккордеонго акыркы жылы аккордеон кызык калгандан кийин аккордеонго тапшырып жибергем да. Аккордеондо 4 жыл окудум ошол Ош шаарынын Язал атындагы музыкалык окуу жайда. 4 жыл окуп, ноталар менен жакшы таанышып, аккордеондон дагы баягы жанагындай классика чыгармаларды көбүнчө ойногонду болушту. Ал жерде көбүнчө ырларды эмес, классика жаккан басым жасаган ал жерде. Жакшы. Демек биздин көрөрмандарга дагы айталы, мынакей Адилет мырза өзүнүн ушул чыгармачылыгы тууралуу жана ошондой эле сиздерге талант тууралуу азыр тартуулап турган учуру. Кандайдыр бир сурооңуздар болсо, же болбосо Адилет мырзага каалоо тилегиңиздер болсо, албетте биздин 0777 54 74 36 WhatsApp номерибизге өзүңүздүн билдирүүңүздү калтырсаңыз, албетте биз сурооңузга жооп алып бергенге даярбыз, ардактуу көрөрман. Дагы бир эскертем, 0777 54 74 36 WhatsApp номери иштеп атат. Адилетке суроолор болсо узатсаңыз болот. Анан окуу жайды бүтүп келип, азыр кесибиңиз боюнча ошондо ким болуп каласыз? Музыкант. Музыкант болуп каласыз. Азыркы учурда Владимир Ленин атындагы орто мектебинде музыкант болуп иштейсиз? Канча жыл болду? Азыркы учурда 1,5 жыл болуп калды Владимир Ленин мектебинде. Музыкант агай болуп иштейм. Кошумча музыкалык мектепте. Ал жакта да иштейсиз? Ал жакта да. да. Негизи мектептерде музыкант агайлар жетиштүү элеби? Жетишсиз. Жетишсиз bizde. Себеп не деп ойлойсуз? Музыканга кызыккан адам, окуган адамдар жок да. Кызыккан адам бар го, окуган адам жок, диплом жок. Мен ойлойм, ушул мектепке балким музыкант агай болуп, же эже болуп баргысы келбейт окшойт деген ой келет да. Ушундай болобу сизде да тойло? Андай дагы болуп калат. Жакшы. Буюрса биз дагы кийинки аспаптарга өткөнчө биз эми аккордеонго кызыгып турабыз. Анда классика деп калдыңыз. Дүйнөлүк классикалардан бир биздин көрөрмандарга ойноп берсеңиз. Мына итальянский композитордун Тони Марено деген Безразличие деген чыгармасын ойнойм. Жакшы болот. Аккордеон канча килограмм сизге? Канча килограмм? Килограммы 14. 14, Жакшы, келиңиз анда.
Баракелди. Чоң рахмат. Кол чабуулар болсун. Кол чабып коелу. Экөөбүз болсок деле. Жакшы. Адилет мырза, ушул негизи сиз ушул кесипти өзүңүз тандагансызбы же бирөө жол көрсөткөнбү? Өзүм тандаган десем болот. Жол көрсөткөндөр да болгон. Чоң аталарым аккордеон ойногонду көргөм. Ырдап ойнойт эле да аккордеонду. Гитара ойнойт, шоу музыкага. Шолорду көрүп дагы кызыккам. Кызык болду. Негизи мына Зайырбек Султанов устатым деп калдыңыз. Негизи устаттарыңыз ким сиздин? Колумуздан үйрөткөн эжекем Артыкова Бурма деген эжекем үйрөткөн. Чопочор сыбызгыларды үйрөткөн Артыкова Нуркан эжекем үйрөткөн. Музыканы школда азыр деле эжекем. Аккордеонду биринчи Зайырбек агайдан үйрөнүп, оштон болсо Кудайкулова Нургүл деген эжекем. Бул жакта мисалы ошто сиз азыр классика үйрөнгөнсүз жалаң. Бул жакта болсо кандай чыгармаларды аткарып жүрдүңүз эле? Бул жакта биринчи ырларды, кичинекей чыгармаларды, аккордеонду биринчи үйрөнүш үчүн кичине картошка деген чыгармаларды үйрөнгөм. Өзү негизи аккордеон баштаганда ошол чыгармалардан башталса керек, э? Ал жеңил нотабы ошондок? Ооба, жеңил да, кыска дагы болот да. 1-2 саптан. Азыркы мен ойногон чыгармалар азыр 1-2 бет болот да. Булар өтө кыйын чыгармалар. Дүйнөлүк классикалар. Жакшы. Ушул азыркы учурда ишиңиз кандай болуп атат? Ишим жакшы, азыр окуучуларга үйрөтүп, ушул аккордеондон ойноп берем ырларды. Ырдаган ырын ойнойм, анан сыбызгыларды апарып көрсөтүп берем. Темалар болот да, сыбыз, үйлем аспаптар, урум аспаптар, музыкалык аспаптарды. Окуучуларга үйрөтөм, ушуларды көрсөтөм. Азыр окуучулардын ушул музыкага болгон көз карашы кандай? Сиз мугалим катары ушул сабак берип атканда мындай кызыгып, мындай сурагандар болобу? Агай кандай экен? Мен мисалы ушул окууну мектеп бүтүп, балким мен дагы ушундай сизге окшоп аккордеон ойноп, ушундай аспаптарды ойногум келет деген кызыккандар жаштар барбы негизи? Ооба, анча болот. Бирок көбү музыкага кызыкпайт экен, ырдаганга кызыгат, аспап ойногондон ырдаганга кызыгат экен да. Аспап ойногондор бар, бирок комузга кызыккандар көп. Аккордеондон аз. Анан гитара болсо керек, мен жаштар менчи. Ооба, жаштар көбүнчө гитара ойнойт. Негизи канча аспапты ойнойсуз өзүңүз? Өзүм ушу аккордеон, чопочор, сыбызгы, комузду 4-өн ойнойм. Анча фортепиано ойноп калам. Демек 4-5 аспапта кеңири ойнойт экенсиз, э? Жакшы. Анда азыркы учурда ушул эми алгачкы ушул баштаган күнүңүз эске салып ушул ырдап бересизби биздин көрөрмандарга аккордеон коштосунда? Макул. Гүлжигит Сатыбековдун Айзирек деген ырын ырдап берейин. Гүлжигит Сатыбековдун эң сонун чыгармандар жалпы көрүп жаткан айзиректерге арналсын, Адилеттин атынан, кабыл алып коюңуздар.
жүрек жарасын, барысын қайдан табасың? Дартыма даба сен болып, алтыным маға жағасың. Жолықса күн еле, жүрегің мұз беле. Қинадың сен неге, қинадың сен неге. Ай зирек, ай зирек, ай зирек, ай зирек, ай зирек. Қинадың алтыным, жолубуз кайчы деп. Ай зирек. От болып күйіп жанамын, жоғыңды қачан аламын. Өзіңді тағдыр бұйырса, өмірліш қылып алайын. Сыр болып мағада, қинадың садаға. Кетпечі башқаға, чылап арманға. Ай зирек, ай зирек, ай зирек, ай зирек, ай зирек. Қинадың алтыным, жолубуз кайчы деп. Ай зирек, ай зирек, ай зирек, ай зирек, ай зирек. Қинадың алтыным, жолубуз кайчы деп. Ай зирек, ой зирек. Ай зирек. Баракелди, кол чабуулар болсун. Чоң рахмат Адилет мырза, ыраазычылык айтабыз. Азыр бизде келген билдирүүлөр болуп атат. Эми акырындап билдирүүлөргө өтөлүм. Саламатсыздарбы, Баткен ТВнын кызматкерлери? Сиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Адилет уулум, ден соолугуң, бекем өмүрүң uzun, берекелүү болсун. Өнөрүң өркүндөй берсин, лайым бактылуу бол деп сизди атаңыз Жаник, апаңыз Айзат. Ата-энеңиз азыр бизди көрүп атат экен, салам айтып коелу. Жаник агабыз менен Айзат эжебизге ушундай баланы тарбиялаган сиздерге чоң рахмат. Кийинки билдирүүбүз бар. Ассаламу алейкум, кандайсыздар дейт. Ден соолуңар жакшыбы? Адилет уулум, өнөрүң өркүндөй берсин деп чоң атаң Өсөрбай абам бизге дагы смс билдирип жиберген экен. Заказ той, үйлөнүү тойго канча сом кадам жайга дейт мынакей. Бизде эми сизге буйртмалар чыгып атат эми. Ушундай тойлорго чыгасызбы негизи? Тойлорго азырынча чыкпайм. Себеп? Себеп мектептен, иштен убакыт жок болуп калат. Ошого тойлорго азырынча чыкпай турам. Мурда мисалы агайлар баягы мугалимдердин айлыгы аз маалында ушунча кошумча ушинтип жакшылыктарга чыгып жүрчү. Азыр айлык жакшы эле буюрса. Жакшы. Анан мисалы иштен сырткары кандайдыр бир жакшылыктарга мындай чакыруулар болобу? Мисалы туугандар арасында, дос тааныштардын арасында. Досторум алда отуруштарда, туулган күндөрдө досторум менен, көбүнчө досторум менен отуруп ырдайбыз. Туугандарга музыкальный школдон анча-мынча немелерге чакырып калат да. Мероприятияларга. Ага мына Сыбыз Аспап менен оркестрде ойнойм да, мен Сыбыз Аспап менен ушул оркестрде ойнойбуз. Сиздердин өзүңүздөрдүн музыкалык мектептин оркестринде сиз да ойнойсуз. Жакшы. Биз көрөрмандарга түз эфирдебиз, убактыбыз дагы аз, ошондуктан билдирүүнү болушунча сиздер дагы узата берсеңиздер, биз мына ушинтип сиздердин келген
СМС катыңыздарды Адилетке узатып жооп алып бергенге даярбыз. Буюрса мына кийинки аспапта ойнотобуз. Азыр аккордеонду чечтирбей туралы дагы сиздердин суранышыңыздар орнотулат. Анткени бул жакта дагы ырдап берсинчи дагы деген дагы билдирүүлөр болуп атат. Аны дагы эске алабыз сөзсүз түрдө. Эми бүгүн Адилет мырза атайын ушул өзүнүн талантын көрсөткөн келген үчүн бир аз суроолорду аскылалы. Анткени мындай нерсе Адилет мырза ушул башында айтты эле. Көбүрөөк мен талантымды ушул көрсөтөйүн деп. Анда Адилет мырза, биздин көрөрмандар ушул келген конокторубузду ушинтип ырдатып кетирмейинче биз алып турабыз. Ошондуктан биздин биякта көрөрмандар да суранып атат, жагымдуулардан ырдаткылачы деген. Ошого биздин туулган күн ээлери да бар экен. Бүгүнкү туулган күн ээлери апамды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Апа, туулган күнүңүз кут болсун дейт. Мүмкүн болсо апаңыздын аты жөнүн да толугураак жазып койсоңуз жакшы болот экен. Жалпы УТРК Баткен телеканалынын эмгек жамаатына жана ошондой Адилет мырзага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жагымдуулардан болсунчу деген да билдирүү бар экен. Чоң рахмат. Теңим бар деген ырды сураңызчы деген дагы суранычтар болуп атат. Теңим бар. Ал кайсыл чыгарма экен, толугураак жазып койсоңуз, балким Адилет мырза билсе, аны ойноп бергенге даяр. Кутман таңыңыздар менен УТРК Баткен телеканалына ишиңиздерге ийгилик. Азаматсыздар, ушинтип таланттууларды элге тартуулап жүрөрүңүздөр дейт. Адилет жээним, өнөрүң өркүндөй берсин. Бактылуу жигиттерден бол тагың Ырысбек Карабулакта бизге СМС билдирүүлөрдү жиберип атат. Бизди көрүп жаткан ар бир көрөрмандарга чоң рахмат айтабыз. Ушинтип жазыңыздар, анан кайсыл жактан жазып атканыңыздарда маалымат берип койсоңуздар сонун болот эле. Эх сулууда кандай кебиң бар деген ыр дейт. Мынакей биздин көрүп аткан көрөрманыбыз. Балким билсеңиз ойноп бериңиз, анан болбосо өзүңүз даярдап келген чыгармаларга өтсөңүз болот. Өзүм даярдап келген чыгармалардан ойной берейин. Дана Осмон Алиевдин Гүлдөр деген чыгармасы. Жакшы, кеттик анда. Gülдөр уктайт чөдөрүмдү жамынып, түндөр уктайт чолпон жылдыз тагынып, кирпигимден чөдөрүмдү сыдырып, мен уктабайм түндө сени сагынып, кирпигимден чөдөрүмдү сыдырып, мен уктабайм түндө сени сагынып. Мен тарынам бирок мага тарынба, мен сагынам жаным, мени сагынба. Мен сенсиндердин сересине чыгарда, сен кабылба мен кабылган тагдырга. Сезимдердин сересине чыгарда, сен кабылба мен кабылган тагдырга. Окубачы ыйлап жазган катымды, сен көрбөчү көздөн аккан жашымды. Мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым, карагаттай көздөрүңдү сагындым. Мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым, карагаттай көздөрүңдү сагындым, карагаттай көздөрүңдү сагындым.
ой баракелди азаматсыз, чоң рахмат. Ушул уйкудан тура албагандар мынакей биз болсо сиздерди сагынып күтүп отурабыз, сиздер болсо дагы эле жатасыздар. Балким ушул тура аткандар болсо же бизди көрүп аткандар болсо жакшы көрүн каалайбыз. Биздин убактыбыз азайып баратат. Адилет мырзанын дагы кийинки эми чопо-чорго кезек келди окшойт менимче. Сыбыз кечиресиздер. Мына ушул аспапты ойнойлу дагы, анан Адилетке акыркы суроолорубузду берели. Адилет, негизи жаштарга сиздин эми бир кеңеш айтып койсоңуз, ушул учурдан пайдаланып кандай кеңеш берет элеңиз? Балким азыр көрүп аткан жаштар эми баягы ар кандай ойлор, кыялдар болот да, мисалы кээ бирөө башка кесип тандашы мүмкүн, кээ бирөө ушу музыкант ырчы болом деши мүмкүн. Сизде кандай кеңеш бере аласыз? Башка кесип тандаса деле, муну тандаса деле окуш керек, негизи көңүл коюш керек, кызыгыш керек, кызыгуу болуш керек. Кызыгуу болсо анан бар жак болот, көңүл коюп окуш керек анан. Азыркы убакта телефон деген көп чыкпай турган болуп калды. Окуп, билим алыш керек, аракет кылыш керек негизи. Эң башкысы билимди туура алыш керек мына. Жакшы. Кайсыл чыгарманы? Сыбыз аспаптан Ысык-көлдө бир элес деген аспап чыгарманы ойной берсин. Рахмат. Биз образга кирип кетпиз дагы болот экен деп. Жакшы. Кайсыл бул аспаптарда кайсыл чыгармаларды ойносо болот негизинен? Ыңгайлуураак Бул дегенде. аспаптарда күйлөрдү ойносо болот, ырларды дагы ойносо болот. Оркестрда көбүнчө кайсыл чыгармаларды ойноп турасыздар? Чайкама, Миң кыял деген чыгармалар. Ашпаттай. Бир эле аспаптын өзүнөн жакшы баягындай үн берер болсо керек. Менимче башка дагы аспаптар кошулса, негизи комуздагы күйлөрдүн кошулуп ойнойбуз да аларгачы. Комузда Машботой деген күн комузда ойнойт негизи. Булар менен коштоп кошумчалап, башка үндөрдү алып кошуп турабыз, коштоп турабыз. Ударлар кошулат, добул бас, аккордеон кошулуп ойнойт. Жакшы. Адилет мырза, мен азыр сизди ушул башында ушу комуздан баштадыңыз деп атпайбыз? Комуздан баштадым. Негедир бүгүн комуз алып келбепсиз да? Комуз аккордеон кызыктуу болот, аккордеон менен ырда берейин деп келдим да. Жакшы. Комузда только күйлөрдү ойнойм, ырларды анча жок да. Аккордеондон классика ырлардан көбүрөөк билем. Жакшы. Анда Адилет мырза, убактыбызда мынакей соңуна чыгып баратат экен. Сизге эркин микрофон берели. Кандайдыр бир биз жактан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта турган оюңуз болсо, мына азыр ата-энеңиз да бизди көрүп атат экен. Салам жолдосоңуз болот учурдан пайдаланып. Ата-апам, сиздерге чоң салам, сиздерге чоң рахмат, сиздерге колдоп, коштоп, кичинемден бери көтөрүп, колдоп келгениңиздер үчүн. Жана үйрөткөн ушул аспаптарды үйрөткөн музыкалык мектептин мугалимдерине, эжекелерге чоң рахмат. Сиздерди деп ушул жерде отуруп, аспаптар менен ойноп, ырдап отурам. Жакшы. Адилет мырза, сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мынакей балдарга ушул жакшы тарбияңызды берип, ушинтип музыкалык жааттан дагы билимге ээ кылдырып жүрөрүңүз. Албетте, сизди көрүп балдар дагы ушундай чыгармачылыкка жакын өскөн балдар дагы көбөйө берсин дейли. Бар болуңуз, келип бергениңизге чоң рахмат. Эми аман эсен көзгөн жериңизге жетип алыңыз. Буюрса, жаңылыктар болсо тартынбастан бизге келип, ушундай жаңылыгыбыз бар эле, эфирге чыгат элек десеңиздер, биздин эшигибиз ар дайым ачык, көрүп алдыңыз болуш керек. Алгачкы эфириңиз сиздин буюрса. Буюрса, мындан кийин да эфирлериңиз көп болсун дейли. Мен алдын эжекелер менен кошулуп чыгып жүргөм. Осы өзүм чыкканым алгачкы болду. Алгачкы жолу. Жакшы. Буюрса, алгачкы шоуңуз кесилди, анда буюрса кийинкисе дагы көп келип туруңуз дейли.
Ардактуу көрөрмандар, сиздер УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүн түз эфирде көрдүңүздөр. Бүгүн аптанын бейшемби күнү 29 январь болду, 2026 жыл. Мына ошентип убакыттагы билинбестен өтүп баратат. Бүгүн мынакей саат 9га да келип жеттик. Дегенибиз биздин эфирибиз дагы жыйынталды. Студияда аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар экенин унутпаңыздар. Ал эми УТРК Баткен телеканалынын жалпы ушул бүгүн таңкы эфирде кызмат кылган режиссерубузга, операторубузга да чоң ыраазычылык айтабыз. Ал эми УТРК Баткен телеканалы мындан аркы дагы берүүлөрүн уланта берет. Сөзсүз түрдө биз менен бирге калыңыздар. Жана ошондой эле биздин социалдык баракчаларыбызга кирип, ал жактан биздин достугубуздун катарына кошулуп койсоңуз болот. УТРК Баткен деп YouTube, Instagram, Facebook тармактарында барбыз. Дал ушул эфирибиздин толук чыгарылышын биз УТРК Баткендин YouTube баракчасына жүктөйбүз. Көргөндөр болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен кийинки эфирлерден көрүшкөнчө коштошом. Аман туруңуздар.